Assalamu алейкум туугандар. Мен Сузактын центринде парктамын. Бул жерде экинчи дүйнөлүк согушка эстеликтер тургузулган. А бирок бир нерсени мен байкап калдым. Эстелик турат мына. Түгүндө аты жазылган эмес. Сүрөттөн да карасак аял киши экен. Бирок билбейбиз ким экенинчи. Бир эле экөө десек жок. Алтоо тең ушундай экен. Мына ким бул? Витяби, же Максимби, же Юрийби бул? Же Александровы? Бул аял киши. А бирок алдына жазып коюш керек эле хотя бы. Такой-то. Жазылган эмес. Кандай болот? Маданият министрлигинин шалакылыгы же болсо айыл өкмөттүн шалакылыгы же болбосо администратордун шалакылыгы. Ушуга көңүл бурган эмес. Эми кечиресиздер, ким бирөөнүн чувствосуна катуу тийип алсам. Бош булар знаменитый адам болгондор, согушта каза болгондор, эрдик көрсөткөндөр, бирок мен тана албай атам булардычы. Менин балама ээрчип келген балама дагы мен тааныштыра албайм бул ким экенинчи. Бир байкең деп коем, бир батыр деп коебуз да, мисалы, грубий айтканда. Бул жерде мына мезгил бизди таңдады. Бул Афганда 79-дан 89-жылга чейинки Афган. Бул ясно. Бул жакта дагы ясно жазылып турат. Баткен 1999-дан 2000-ге чейин. Илдет намыз атам экен. Бу жерде ясно уже кимдер каза болгон түшүнүктүү булар. Булар мына 6 батыр түшүнүксүз. Ким болгон булар? Балтабай болгонбу, Тешебайбы же Витябы, Акабы, Бастабы же Наганабы булар? Түшүнүксүз туугандар. Комментария жазыңыздар. Ой пикир.